Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта жолугуп жатканыма кубанычтамын. Кезектеги видео сабагыбызды баштайлы. Буга чейин силер менен биз ошо жалпы республикалык тестирлөөдөгү талдоо деңгээлиндеги салыштыруу тапшырмасын карап өткөнбүз. Аны кантип чечүү керек деп. Бүгүнкү сабакта демек талдоо же анализдөө деңгээлиндеги тапшырмалар кандай болот? Жана аларды кандайча иштөө керектиги менен таанышабыз балдар. Ошондуктан дагы биз өткөн сабактагы пирамида деңгээлиндеги тапшырмаларга көңүл буруп карайлыкчы. Талдоо тапшырмалар кандай болот? Кандайдыр бир нерсенин себебин жана натыйжаларын табууга шартталган. Дагы бир жолу кайталайм. Кандайдыр бир нерсенин ушу себебин жана натыйжаларын табыш керек болот да. Ошого арналган тапшырманы карап көрөбүз. Пирамида форматындагы тапшырмалардын биз талдоо 3-чү деңгээлиндеги тапшырмалар менен аракет кылабыз бүгүн. Бизге төмөндөгүдөй экранда тапшырма берилди. Биринчи, жогоруда келтирилген процесстер, 5 процесс берилип атат. Адамдын кан айлануу тутумунда келтирилген. Бул процесстердин кайсынысы кан айлануунун кичине тегерегинде жүрөт? Жоопторун карап көрөлү варианттарын. Артериялык кандын венага айлануусу, эритроциттерден кычкылтектин бөлүнүшү, 3-чү кычкылтектин гемоглобин менен химиялык байланышы, 4-чү вена канынын артериялык канга айлануусу, 5-чиси көмүр кычкыл газынын кандан өпкөгө өтүшү. Ушул варианттардын кайсынысы туура болот бизге берилген тапшырмада? Өткөн сабакта айтып кеткендей, ушул варианттардын баардыгын биз карап өтүшүбүз керек дагы. Ошондо бизге белгилүү болот кайсы жообу туура. Демек, бул тапшырмадан биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Биринчи, 8 класстын курсунан силер өткөнсүңөр. Кан айлануунун тегеректери, артерия жана веналык кандары, эритроциттердин кызматтарын. Бизге жооп берилип атат. Кайсы жооп туура? Жогорудагы. Мисалы, мына көрдүңүздөрбү? Ада 1-чи, 2-чи жана 3-чү гана. Б 1-чи, 3-чү жана 4-чү гана. В 2-чи, 4-чү жана 5-чи гана. Г 3-чү, 4-чү жана 5-чи гана. Башкача айтканда, жогорудагы 5 берилген варианттардын кайсынысы ушул суроого, тапшырмага жооп берет деген. Кайсыга көңүл бурушубуз керек, аны карап алдык. Эми А вариантын карайлык. 1-чи, 2-чи жана 3-чү гана дейт. Бул вариантында жазылган. Демек, 1-чи артериялык кандын венага айлануусу, бул жүрөктөн чыккан артериялык кан. Кайра жүрөктүн оң дүлөйчөсүндө веналык кан болуп кайтат. Бул чоң кан айлануу тегерегине тиешелүү. Ал эми 2-чиси эритроциттердин кычкылтектин бөлүнүшү дагы чоң кан айланууга тиешелүү. Себеби кычкылтек өпкөдөн сорулуп алынат дагы, чоң кан айлануу тегерегине айланат жүрөктүн сол карынчасына келгенде. 3-чүсүн карап көрөлү. Кычкылтектин гемоглобин менен химиялык байланышы. Бул дагы кан айлануу чоң тегерегине тиешелүү. Азыр биз А вариантын карап чыктык. Эми Б вариантын карап көрөлү. 1-чи, 3-чү жана 4-чү гана. Мында 1-чи жана 3-чү жогорудукудай эле болот. Жогоруда атап өтпөдүкпү? Ал эми 4-чү бул вена канынын артериялык канга айлануусу. Демек, бул өпкөдө жүрөт. Мен дагы кайталадым. Бул туура. Бирок 1-чи, 3-чүсү туура келбей жатпайбы? Демек, бул вариант дагы туура эмес. В вариантын карап көрөлү. 2-чи, 4-чү жана 5-чи. 2-чиси кан айлануунун кичине тегерегине гана туура келет. Туура келбейт, кечирип койгула. 4-чүсү бул туура келбейт. Ал эми 5-чиси көмүр кычкыл газынын кандан өпкөгө өтүшү туура. Бирок 2-чи, 4-чү варианты туура келбегендигине байланыштуу. Бул варианттагы туура жооп эмес. Эми Г вариантын карайлы. 3-чү, 4-чү жана 5-чи гана. 3-чү вариантты карасак, бул кычкылтектин гемоглобин менен химиялык байланышы. Бул туура. 4-чү вена каны артериялык канга айлануусу өпкөдө жүрөт. Туура.
Бешинчиси, көмүр кычкыл газынын кандан өпкөгө түшү кан айлануунун кичине тегерегинде жүрөт. Демек албетте бул тапшырманын жообу, бул Г варианты. Мына көмүр кычкыл газынын кандан өпкөгө түшү, төртүнчүсү, үчүнчүсү жогоруда бизге аныкталды. Демек туура варианты бул Г варианты экен. Туура жооп үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи гана. Балдар, бүгүнкү сабакта, экинчи сабагыбызда көптөгөн тапшырмаларды караганга аракет кылдык. Менин оюмча ушу тапшырмаларды өздөштүрүп алат деген ойдомун. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Кийинки сабактан жолукканча саламатта болгула.